Анан кыргызча деле мындай которулган китептер, мындай эме болот да, анан эмнедир бул китепти алып эле мындай жан дүйнөмө сүйүп калдым да, короче. Көп китеп окуйсуң, анан мындай мазмунун карап, китептин мазмунун карайсың, анан кийин мындай карап, анан өзү бизде аябай катуу өксүк бар азыр биздин жашоодочу, бир чоң өксүк бар. Биздин өксүгүбүз ушул бизде динибиз бар, бирок баягы денеси бар, жаны жок дегендейга. Ошо бизде жаны жок болуп атат да. Биз намаз окуп атабыз, бирок эмнедир жандуу эмес да. Орозо кармап атабыз, бүт эле жакшы амал кылынып атат. Бирок эмнедир субханалла жан дүйнөбүзгө мындай бир толук кандуу орун таап, түнөк таба албай атат деп коет го кыргызча. Ошондой болуп атабы деп ойлойм да. Ошол үчүн бул китеп мага ошондой жан дүйнөмө түнөк тапты да, билбейм. Иншалла силер баарыңарга айтам, мына пайгамбардын өрнөктүү аклагы деген китепти окуңуздар, момундай экен сырты мынакей. Көрдүңүздөр? Алып алып, машалла. Эми мен кээ бир нерсени түшүндүрүп кетип атам, бирок мындай жалпы окурманга өтө түшүнүктүү экен бирок. Демек, машалла кеттик андан кийин. Даярбызбы? Саякатка кеттикпи иншалла. Пайгамбардын заманына барабыз, пайгамбардын жанында жүрөбүз, пайгамбарыбыздын жанында тамак ичебиз азыр, машалла. Пайгамбардын жанында жүрөбүз. Мындай китеп окуп атканда элестетиш керек да. Мен илгери бир мындай бир атын унутуп атам, бирок Америкадагы баягы түндүк түштүк болуп, түндүк чыгышпаганда, согуш болбоду эле. Билесиңер, тиги бир эме убакыттарда, ошол убакытта согуш болуп аткандан кадимгидей ошол ичинде жүрүп согушчумун да. Ал ошондо китептер окуганда мындай бир ичине кирип алам да, ошол жерде жашап аткан киши болуп калам. Кээ бирде ошол жердин ошолордон кийимин кийип чыгып калам кээ бирдечи. Ушундай жаман жагым бар. Ушундай. Демек, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өз динине шериктеш болгон сахабаларын көзүнүн карагендей сактап, аларга ата-энелеринен да ашка мээрим, камкордук көрсөткөн. Азыр ушул нерсе бизде жок да. Эмне үчүн деген, анткени биз мусулмандар жүрөктөрү бөлүнүп кетти да. Мен баардыгын айтам да, жамаат болуп бөлүндүк да, мисалычы. Мынакей Кыргызстанда канча деген жамааттар бар. Бирок жамааттаганда береке бар, албетте жамаат болуп иш кылышта да береке бар. Оңой болот, бири-бирине жашош, бири-бирин амал кылыш оңой болот, бирин динге чакырыш оңой болот дегендей да. Бирок ошондой болсо да мен дайыма айтам да, келгилечи мындай, мейли сиз бул жамаат экенсиз, бул жамаатты жамандабай эле коелу. Пайгамбар ушинтип мисал алса, тиги ахли суффадагыларды жакшылап, базарда жүргөндө силер жамансыңар деп айткан эмес да турабы? Ошол биз мусулмандар бирибизди көзүбүздүн карайбызды сактанып үйрөнүшүбүз керек. Түшүнөсүңөр, көзүбүздүн карай. Мен кээ бирде соода кылганда дагы мындай нерсе мынтип карап баратып, эми баягы бөлгүң деле келбейт, бирок эмнегедир бар сакалчандан, бар жоолукчандан бар алам да. Бир аз кичине болсо да балким бул диндар адамга бир жардам болот деп ойлойсуң да кердечи. Мына көчөңкүдөн кийин мен бир эме көчө эмени уктум, ажообуздун жанакыл ата мекен өндүрүштү коргоо, ошолорду колдойлу деген чугуп алып, аябай сүйүндүм да, машалла. Бул бизге керек болчу. Дүйнө жүзүндө геополитика деген бар да. Ошо геополитикада бир нерсе болуп атат да, азыр мисалы, бир жерде дүйнө башка жакта согуштар болуп атат. Мисалы алса карасаңыз, Украинада 2 миллион гектар жерге мисалы алса буудай себилчү, ошол себилбей калды. Ошол мезгилде субханалла ар кандай санкциялар, ар кандай нерселер болуп атат, бойкоттор болуп атат, дүйнө жүзүндө тынч эмес согуш болуп атат, канча ачыкка калып атат. Анан ушул жерде бир эң жакшы бир чечим болду деп ойлойм да. Эгерде биз азыр өзүбүздүкү өндүрүп, өзүбүздүкүн жегенди үйрөнүп отурган болсок, эртеңки күндө сырттан келе турган нерселерчи муктаж болбой калабыз биз. Билесиңер, биз мындай иммунитет пайда болуп калат да. Биз өзүбүздүн чөбүбүздү керек болсо, тоодо ышкынды дагы консервалап келсе, өзү жесек боло турган болуп калат да. Көрдүң кандай пайгамбарыбыз өзү негизинде эле жанында жүргөн адамды, ишкерлерди эле өзүнүн жанында жүргөн адамды барктай албасаңар, анда ошол иште банкрот болосуңар, чын айтам. Малы бар адам чабанды барктасын, машинеси бар адам шоферді барктасын, соода кылып аткан реализаторларды барктасын. Анткени ар биринин өзүнүн бир кадыры бар.
Эгер кимде ошону кадырлай албаса, анда субханалла ошо кылып аткан ишинде сөзсүз акырында мындай бир банкрот же болсо Кудай сактасын, наузубилла, бир мамиле буздаган себебинен бир жаман иш болуп кетиши коркунучу бар. Өзүнө жасалган жамандыктарды кечирип, өч алууну ойлогон да эмес, бирок Аллахтын динине душман болгон кишилер да кечирген эмес. Демек, Аллахтын динине душман болгон кишилер да кечирген эмес. Аны өлтүрүү үчүн айла издеген адамдар колуна түшкөндө да бошотуп жиберген. Бирок динди жек көргөн душмандарды эскертүүсүз калтырган эмес дейт. Бул аябай чоң маселе да. Мисалы, эркектин эркектиги, мисалы, же болсо кыргызда сон бар. Баатырдын баатырлык анын жоомарттыгында, билесиңер шуну. Баатырдын чынында, мисалы, чыныгы эркектин аятаң көрү деп туруп, кол силкип туруп, баягы мейлим деп кечирип коюшу. Бул абдан чоң маселе да. Ошол эле мезгилде бир жашоодо бир кандай десем, абдан сага оор нерсе болду. Мисалы, аялың менен болду, же болсо бир тууганыңан болду, досуңан болду. Ушу пайгамбарыбыз кечиримдүү болгон экен. Мен да кечирдим. Я Аллах, мен сен үчүн кечирдим. Деп эгерде ыхлас менен болуп турган болсо, адамдын жүрөгү чыны бошоп калат. Бир досум бар, аз деле бар. Ушу атасын өлтүргөн адамды канча жыл көктөп жүрүп, субханалла, колуна түшүргөн экен. Атасын өлтүргөн. Атасы өзү милиция болгон. Анан бирок ал дагы бала да ошол органга иштеп, ошол атасын издеп өлтүргөн адам таап, анан субханалла сыртка чыгып туруп, баягы колунда пистолет. Ушундай болуп туруп, чекесине такап туруп, муну өч ала турган мезгилде мындай карап туруп, муну өлтүрө турган болсом, мен эмне табам? Өзү диндар да. Бирок бул жерде азыр көксөсү суу канатат да, мына атат азыр. Айтат мага субханалла жок дейт. Мен ошондо ойыма келди дейт да. Аллах алдында камчы жооп берем. Мунун жазасы Аллахтын алдында бар болгон болсо, Алла мен сага табыштам дегенде жүрөгүмөн баягы нерсе чыгып кетти дейт. Баягы алпам деп бар деп туруп кое бердим дейт. Карабайсызбы? Көрсө, чындап келгенде адамдын ошол өч алгандан кийин деле адамдын жүрөгүндө тынчтык пайда болбойт экен. Качанга чейин, качан кечиргенге чейин. Мен демей кечиргиле, кечирип жашагыла, кечире бергиле, эчтеке болбойт. Бүгүн мындай кээ бир убактарда ачуу калтырасыңар. Аны ачуу калтырганда карасаң пайда жок. Мен бир сон сөзүм бар, өзүм жага берет да, өзүм мактабасам, сен мактап айт кесиңер, мен дагы. Мындай карасаң мындай да. Ойлойм да, мисалы, тиги ачууланганда мен пайда табамбы? Же аябай ошого сарсана болуп койсоң, байып кетесиңби? Же сарсана болуп койсоң, ошол нерсе сени бүтүп калабы? Ойлосоң, эгер ал сен сарсана болсоң, бүтпөй турган нерсе болсо, сен ачууланып турган болсоң, бүтпөй турган нерсе, зачем нервы тратить? Туурабы? Көрдүңбү, кечиримдин аркасында ушунча чоң нерсе бар. Аллахтын динине душман болгон кишилерди кечирген эмес дейт. Бирок эми бул жерде бир нерсени унутпашыбыз керек. Аллахтын динине дегенибиз дүйнөсүндө канча деген динге каршылар нерсе болуп турабы? Мен мындай азыркы мезгилде мындай деп ойлойм, азыркы заманды. 21 кылам, техника, илим, билим өскөн заман, адамдар керек болсо аз космосту кыдырып көрүп атышат, туурабы? Космосту кыдырып көрүп атышат. Ана ушундай акылы, ушундай адамдын акылы ушунчалык тездик менен өсөт. Ушундай көп нерселер бар да. Бирок адамдар эмнегедир бул акылдын өскөнүн гана цивилизация деп ойлоп атышат да. Биз болсо тескери нерсени цивилизация деп ойлойбуз да, эскеребиз да. Мына биз бул жердин өскөндүгүн өнүгүү өсүү деп айтабыз. Мына ушул жер. Бул жердеги акыл эмес, мына бул жердеги турган акыл эмнеге өсүш керек. Бирок бизде азыр бул өстү, бул өспөй атат деп ойлойм, болду. Ошон үчүн кээ бир адамдар исламофобдор, жана исламга каршы болгон адамдар бир нерсе сүйлөп аткан болсо, мындай мимо ушей кетип кала берем.
А менин жамандарга болсо, черный пиар тоже пиар, проблема что ли. Мен жамандаса, эмне адам деле кээ бир адамдар бар да, муну эле жамандап атат. Ушу бир көрүп келейинчи деп деле келип атышат да, көрүлөчү. Ушундай экен да, көрсөтчү. Араңарда деле бар, мисалы алсачы, мага ишенбей эле келген негизичи, жөн эле көрүп коеюнчу, ким болду экен деп келгенсиңер да. Бирок адамдын мындай мээнет өзү көрүнмөйүнчү, бул субханалла адамдар аны жүрөгү менен сезе бербейт, унутпагыла. Бирөөнү жамандаштан мурда, ал жөнүндө жаман ойлоштон мурда анын жанына барып көрүш керек. Чыныгы акылдуу адамдардын, аалым адамдардын иши ушул. Эгерде бирөө аалым болуп деле туруп, бир адамды жамандап атканын көрсөңөр, бир эле нерсени ойлоп койгула. Субханалла. Же анда жүрөгүндө хасат бар, же анын жүрөгүндө мындай бир кам бар. Түшүндүңүзбү? Ичи кара, сыртынан мусулман көрүнгөн мунафыктардын жүрөгүнө дайыма тозок коркунучун салып, акырет азабынын чынында эле бар экенин эскертип турган. Ислам аймагы түштүктө Йеменге, түндүккө Иран менен Шамдын чек аралына чейин жайылган мезгилде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам араб журтунун даанышман жетекчиси, бүтүндөй Арабстанды бийлеген улук башчы болгон. Таң каласың да кээ бирдечи, пайгамбар наама болот, Наама деген чынар? Окубаган, жазбаган адамды айтабыз. Окуганды билбейт, жазганды билбейт. Бирок ушул чөлкөмдү толугу менен, мындай айтканда, полуостров, Аравийский полуостров, о жак Африкага чейин, биякта Византия, ушу канча деген мындай Яман тарапка чейин, субханалла, бир ушундай бир чоң мамлекеттин башчысы болду да. Адамдар ойлойт да, бул жерде эмне десе, анткени Аллах айтып атпайбы? Биз сени тарбияладык дейт. Аллах тарбиялаганда башка нерсе бар. Аллах тарбиялаган. Пайгамбарыбыздын мисалында мен дайыма айтам да, башчы болоордун алдында пайгамбардын өмүр баянын окугула. Бир бийликке барардын алдында пайгамбарыбыздын өмүр баянын окугула. Керек болсо бала тарбияларда мектепке балаңды берди пайгамбардын өмүр баянын изилдеп алгыла. Үйлөнөрдө да пайгамбардын өмүр баянын окугула. Соодагыларды да пайгамбардын өмүр баянын окугула. Эң жөнөкөй кой багарда да пайгамбардын өмүр баянын окугула. Анткени эгерде ошол нерсе жашооңорго кирсе, машалла, анда Кудайым буйрса, бүгүнбү эртеңби кылып аткан ишиңерде сөз береке табасыздар, машалла. Ушундай экен. Буян бүтүрүп коелучу бу абзацка чейин. Казаттан кийин душман таштап кеткен казыналар мечитти жык жыйма толтуруп, эң кымбат дүйнө байлыктары мусулмандардын колуна өткөн күндөрдө да Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам кургак чийден токулган жөнөкөй төшөктө уктап, ичине саман тыгылган жаздыкка баш коюп, укмуштай ток бейил, дарамети кең, сараңдыктан алыс, ыраазы жүрөк менен жашачу. Hazreti Umar radıyallahu anhu'ga bir günü al halife olup durgan mezgilinde men bilmeden Anas bin Malik radıyallahu anhu barat. Mına oşonda al bilik dep koyat. Bilik. Bilesingер, bilik деген бул мындай чырак, май чыракты bilik дейт. Анан эмне кыл дейт? Ошол май чыракты өчүрүп дагы анан башкасын жакты. Таң калып сурады. Халифам, сиз эмне кылдыңыз десе, айтып аткан, мен дейт, азыр мамлекеттин ишин кылып аткан болчумун. Качан сиз келгенден кийин сиз менин жеке ишиме айландыңыз. Ошонун себебинен мен өзүмө тиешелүү, мен өз айлыгы менен алган свечаны күйгүзүп атам деген да. Мамлекеттин бир тыйыны бул вакыф болот. Бул мамлекеттин ичиндеги бир нерсени алуу, аны колдонуу, бир мындай айтканда кандай десем, нахак акысы жок колдонуу, бир мейли бийлик ээси боло турган болсочу, ал кыяматта ошол адамдар заттын баарды, мисалы 7 миллион адамдын баарын коюп туруп, ошонун акысын жегендердин катарында болуп сурак берет. Шутасыздар? Имам Азам рахималлах Кыямат Нама деген китебинде падышалардын, бийлик ээлеринин кыямат макшар майданында турганда, алардын түйүнө адамдар беттерине түкүргөндөн көрөсүн дейт.
Эмне үчүн дегенде бул дүйнө сулуу торат болуп, как будто эч нерсе кылбаганда эл үчүн кам кылып атканда, бирок эмне кылган экен? Мамлекеттикин алып жеген экен. Мына ошонун себебинен кыямат күнү субханалла Алла Таала бир оттон болгон көл жаратып, көлдүн ичинде бир адам, көлдүн четинде бир адам турат экен. Бирөөсү көлдүн ичинде ал оттон ириңден болгон, ушундай сасык болгон дарыяда эмнекен чаба болуп келип четине жеткенде, баягы четте турганы колунда таш менен башка чабат экен баягы. Ал баягы кайра артты көздөй кетет экен. Пайгамбарыбыз айтат, бул негизи пайгамбарыбызды эки периште сүйрөп алып туруп кетип тозоктун ичин көрсөткөн хадисте келет. Анан пайгамбарыбыз айткан, айткылачы бул эмне деген аламат десе, айтқан, ey Мухаммад дейт, бул бирөө, бул пара берген дейт. Бул четинде туруп соккулуп аткан. Бул да газапталып турат тозоктун ичинде. Экинчиси бул алганы деп атат. Дагы бир жерде келеткен, кимден кайсы бир жетекчи эч бир мындай некомпетентный деп коебуз го, бир ишти билбеген адамды алып келип бир ишке кое турган болсо, ошонун кылган зыяны үчүн кыяматта ошол койгон адам жооп берет экен. Мына ошол себептен субханалла туугандар, эмнекен жөнөкөй эле нерсе эмес экен да бул. Башкаруу. Мен көчө бир менен сурай беришет да, кандай кылыш керек, мамлекет багы. Жок, субханалла. Бир нерсе айтайынбы? Сындай турган адамдар бар. Сындай турган адамдар бар. Эч качан жөнөкөй бизге окшогон карапайымдар сындабаган жакшы. Кармап алган жоксуң колуң менен, субханалла. Аны айтпаган ал жалган болот. Ар бир жалганчы бейиштин житин иштеп. Аракет кылабызбы иншалла? Кандай сонун нерселер бар, жашоомо, иншалла. Биз бул мен айтып аткан нерсем бул жоопкерчилик жөнүндө сөз айтып атам туугандар. Жоопкерчилик деген өтө оор. Ар бир адамдын өзүн көтөрүп турган жоопкерчилиги бар. Алла Таала мага ушул жоопкерчиликти берген экен. Мынакей субхан силерге дем салып, ошо ден соолугуна болгон жоопкерчилик. Карасаң кандай нерсе. Силердин иманыңыздарга болгон жоопкерчилик. Балким субхан ушул бир керек болсо бирөөңөр устаз мону кандай кылыш керек? Жашоодо мону эгер ошол нерседе бул жоопкерчилик болуп эсептелет экен да. Керек болсо койчуга кой үчүн жоопкерчилик бар да. Эми ошол падыша эл үчүн жоопкерлик болот. Эркек өз үй бүлөсү үчүн жооп берет. Аял болсо өзүнүн күйөөсүн оокат жайына, бала бакырасына жоопкер болот кыяматта. Кудай сактасын баарыбызды. Амин. Субханакалла хамдалилlah анта астагфиру ва атубу илейк. Аллахым жүрөктөрүбүзгө иман хидayet бер. Омурумда субханакалла анта астагфиру ва атубу